Качан ойлоруңуз ишке ашпай, максатка бара жаткан жолду кыйынчылыктар жаралып, бир кадам артка чегинем деп турганыңызда төмөндөгү окуяларды эстей жүрүңүз. Томас Эдисон алгач мектепке барган кезде аны акыл жактан артта калган деп 4 айдан кийин мектептен чыгарып коюшкан. Уолт Дисней газетасын идеялары жетишсиз болгондугу үчүн айдалган. Бирок ал керек болсо идеяны мышыктан качып бара жаткан чычкандан дагы көрө алган. Бетховендин мугалими аны өтө талантсыз деп баалаган. Эйнштейн 4 жашына чейин сүйлөй алган эмес. Анын мугалими ага акыл жактан артта калган деп диагноз койгон. Гениалдуу композиторлордун бири Моцарттын «Женитьба Фигаро» чыгармасын император Фердинанд абдан көп нота жана абдан аз давыш деп колдонулган деп сынга алган. Дмитрий Менделеев химия сабагын 3 деген баа менен бүтүргөн. Форд жеңил унаа автоунаасын көргөндө бул марканын негиздөөчүсү Генри Форд ар дайым эле бай жана ийгиликтүү бизнесмен болсо керек деген ой келет. Бирок ал жазганды жана окуганды билбеген. Бул көлөмдүү империянын ээси болуудан мурда ал бир канча жолу банкрот болгонун көбүбүз биле бербесек керек. Ошондуктан үмүт жана ишеним ар дайым сизде болуусу зарыл.